Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөндө абдан кубанычтамын. Кичине капырлардын жаңылыктарынан негизи ошо Евро биримдикте чаң тополоңдо Польшага ошо дрондор кирди. Украиналык маалыматтык булактар боюнча 23 дрон кирди. Бирок НАТОнун айтуусу боюнча расмий түрдө кечээ 10 айында 19 дрон Польшанын асманынан өттү. Бул деген Украинага массалык түрдө дрон атакасы болуп жаткан болуп кетти. Кошумча эмне бүгүнкү күнгө белгилүү. Шашылма жаңылыктар да болду. Шашылма жаңылыктарда көп туура эмес маалыматтар берилди. Бирок азыр кичине такталган маалымат. Ушу 19 дронду радар көрдү дейт НАТОнуку, 16 дронду Польшанын жергесинде территориясына табышты да сыныктарын. Бул деген Орусиянын баягы сокку чабуул дрондору Гербер деген дрондордун түрүнө кирет. Бул деген Ирандын шахедине окшош, бирок так шахедине эмес, АБ-1 деген дрондоруна окшош да. Мында кошумча баягы топливный бак деп коет, күйүүчү май куйган бактар табылды, мейкиндиктер. Бул деген алысыраак учканга керек болот да ушундай нерсе. Жана баягы алдында жардыргыч заттын ордуна кошумча бензин бар экен да, күйүүчү май бар экен. Ошону баягы 2-3 эсе алыстыкка учуу үчүн жасалган экен да бул нерселер. Бул деген нерсе НАТОнун баягы серепчилердин айтуусу боюнча көпкө даярдалган атайын операция окшойт. Орусиядан учту дейт, жана кээ бирлери Беларусь жергесинен орун алды дейт, баягы учуп алды. Жана ошо 150 милге чейин Польшанын территориясына кирип кетти да, ошо бир 200 километрге жакын. Анан албетте алардын траекториясы, радарда тартылган траекториясы көрсөтүп жатат. Булар атайын Польшага атылганда, башынан эле учканда, Орусиянын территориясын алганда курс Польшага караган болчу, Жешувка. Булар албетте Польша жана башка өлкөлөрдүн, НАТО өлкөлөрүнүн мүчөлөрүнүн учактары менен согулду. Польшанын F-16 учактары көтөрүлдү асманга, Голландиянын F-35 заманбап учактары көтөрүлдү, Италиянын AVAX деген учагы көтөрүлдү, баягы учуучу радарда, учуучу кулак же көз деп аталган. Бул деген 1000-2000 километрге, 500 километрден 1,5 километрге чейин ушундай атат да радары, көрөт, ракета учактардын баарын көрөт, жана керек болсо башка ракеталарга, НАТОнун стандартындагы ракета жана учактарына ошол максаттарды, буталарды кармап берет жана ошо сокку урганга жардам берет да. Ошентип, мисалы үчүн 200-300 километрден 500 километрден НАТОнун учагы ракетаны ыргытылат. Ал ракета учуп барганда баягы ошол учактын радарынан ашып кеткенде аралыгы AVAX ошол ракетаны кармайт жана бутага чейин жеткирип берет да, ушундай система. Бул жерден дагы Германиянын патриоттору дагы иштеди. Бул деген биринчи жолу, алгачкы жолу НАТО 5-чи берине, баягы НАТО келиши менен 5-чи беринесин аткаргандыгы болду. Эч кандай штабтарга чалбай, командирлер менен кеңеш кылбай, Вашингтон менен кеңеш кылбай, бир жылга чейин консультация жүргүзбөй, ошол эле заматта алар ошол атууларды жүргүзүштү жана бүт ушу алардын учактары тез катышты да ошол дрондорду жоготконго. 4 дронду заматта эле баягы абадан түшүрүштү дейт. Калган дрондорду баягы помеха же болбосо рэп менен түшүрдү дейт. Кээ бир ошо сыныктарды алышты, кармашты, изилдешти, карашты. Ошо Польша кайра эле НАТОнун жыйынын сурады ошол эле кечээ күнү кечинде. Жана 4-чү берене боюнча, ошол НАТОнун келишими боюнча ошо жыйнады. Жыйында Марк Рютте, НАТОнун башкы катчысы, сөз айтты. Бул деген прецеденттик эмес ушундай нерсе болду дейт да. Мындай болуп көргөн эмес, бул алгачкы жолу ушундай таза НАТО өлкөсүнө агрессия болду деп баалоо берди да. Албетте ушул кеңеш жыйналды, АКШ ал жыйынга катышкан жок. Жана ушуну көп серепчилер байкап калды. Дайыма АКШ менен ушул нерсе макулдашылчу эле, азыр ансыз болуп кетти да. Польша аба мейкиндигин жапты. Ошо Варшава, Модлин, Жешув, Люблинди азыр болсо кайра ачты.
Премьер-министр Дональд Туск ошо Орусиянын кокустугунан атылып кетти деген сөздөрүн четке какты. Орусия тез эле айтты, кокусунан атылып кетти, Украинаныкы болсо керек, биздики эмес, биздики анча алыс учпайт эле деген сөздөрдү айтышты да Орусия расмий түрдө. Польша Украинага дагы кошо жардам берели, НАТО жардам берсин деп айтты. Жана европалык ПВО система, абадан коргонуч системага кошолу деди Украинаны. Варшава толугу менен 4-чү беренени НАТОнун ошол ишке киргизилишине талап койду жана ички мобилизацияны жарыялады да. Польша согушка даярданып баштады. Албетте кандай кесепеттер болуп кетти бүгүн ушул 11-чи аякона айына да, азыркы убакытка. Түшкө чейинкини, кечкини айтсак болот. Андан мындан кече билесиңер да, убакыт ар кандай. Европа менен биздики Кыргызстанда биз ошону мисалы үчүн кечки саат 8-де айтсак, Европада дагы запас 2 саат калат. Алар жумуш күнүнүн аягына чейин дагы бир нерселер болуп кетиши ыктымал. Жалпысынан ошо бул деген биринчи алгачкы түзмө-түз Орусиянын НАТО территориясына каршы болгон агрессиялык кадамы деп эсептелинди. Бул деген логистиканы бузду. Жешовдон ошол маалда чоң көлөмдөгү Америка Штаттарынан келген жана Европа өлкөлөрүнөн келген Украинага арналган курал бар болчу. Негизи Жешов аэропорту, ошол жерге аскердик учактар конот жана ошол Жешов аркылуу анан Львов аймагына, областына ал куралдар кирет, анан фронтко андан ары баягы чачыратылып, ар кайсы бөлүкчөлөр менен жеткирилет да, баягы согушка, Украинага ушинтип курал келет Европада жана НАТО өлкөлөрүнөн. Анан албетте Орусия алгач кандайдыр бир сөз айттык, Польшаны эскерткенбиз деп койгон, бирок Польша айтып атат, жок, андай нерсе болгон жок. Жана кечээ ошо Трамп айткандан кийин, мурда күнү айткандан кийин, ошол АКШ НАТОдон чыгат деген сөз айткандан кийин шак ушул атака болуп кетти. Муну ошо серепчилер айтат, демек ошо Евро биримдиктин ынтымагын сынап атат Путин жана глобалдык түштүк. Бул өзү атака бир гана Путиндин чечими менен эмес, бул деген баягы КНДР жана КНРдин чечимисиз болгон эмес окшойт дейт. Балким да Индиянын да катышуусуз деп айтып атат да. Шостогу жолугу ушу жөндөн жөн эмес болгон окшойт деп. Көп серепчилер Европада ушундай ойлоп баштады да. Жешов кезде, ошол атака кезде Жешовте, в аэропортто 5 дрон ошол так Жешовко жол алган болчу дейт. Анан бул жерден НАТОнун баягы спутниктери айтат, чын эле булар деген Жешовдун жанына чейин, же Жешовдун өзүнө чейин ошол дрондорду жеткирмек дейт. Анан аэропорт жабылган дейт, асман учууларга тыюу салынган, логистика бузулган дейт, бир канча убакытка баягы жеткирип турган НАТОнун куралдары токтогон дейт чын эле. Жана негизи кээ бир дрондор Варшавага чейин жетип барыптыр да, Варшаванын шаар четине чейин түшүптүр. Бул деген Польшаны аябай кооптондурду. Орусия айтып атат, бул деген биздин дрондор Украинага учуп барган болчу, Украинанын рэптери анын жолун бузуп салды деп айтышты. Ошо жөнүндө биз Польша менен Литвага алдын ала айтканбыз деди, бирок муну баягы Орусия айткан сөздөр толугу алдоо деп атышат. НАТО спутниктер көрсөтүп атат, башынан эле дрондор курсту алган бойдон учуп барышкан да, түз эле ошол жерлерге. Албетте бул деген батыштын алсыздыгын текшерүү кадамы болду деп эсептелинет. Украина жалпы ПВО системасын түзөлдү деп атышат, эмгичекти түзөлөк Евро биримдик. Анан бир да тынч жаран жаракат алган жок, өлгөн жок да. Тескерисинче бир нече күндөр мурда баягы Украинанын ПВО ракетасы дронду куалап келатып Польшанын территориясына түшүп, ошол трактор айдаган дыйканды өлтүрүп алган да. Ошого Польша аябай дагы жини келишкен. Польшанын дыйкандары дагы Украинадан келип аткан арзан буудайды сатып алуудан Польша өтө ага жини келишкен, анткени өзүлөрүнүн буудайдын баалары түшүп кеткен. Анан кээ бир учурда ошо Польшанын айыл чарбачылык министрлиги дагы Украинага көп мындай сөгүштөрдү айткан да, кагылышып кеткен, чаташып кеткен Украинанын президенти менен жана ошол парламенттин кээ бир мүчөлөрү менен. Украинага эң чоң жардам берип жаткан, стратегиялык жактан эң көп жардам берип жаткан өлкө азыр Польша болуп атат, анткени Польша өзүнүн куралын да берди. Өзүнүн территориясында логистика үчүн берип атат, баягы курал жеткиргенге Польшанын эли бир топ жардам берди да Украинага, бирок ушундай кагылыштар, ушундай баягы мүчүлүштүктөр
урушуп кетүүлөр ынтымаксыздык болуп кетип атат азыр. Анан балким ошол дагы атайын операциябы же Украинанын эли ушунчалык катуу нервтенип атабы, ушундай нерселер болуп кетип атат да. Ошол акыркы күндөрү дагы Украинанын социалдык тармактары жарылып кетти. Күлүп да Польшага эми кандай дейсиңер, биздин ракетаны айтасыңар, эми силерге нак баягы атака жүрүп атат деп күлүмсүрөгөн баягы мазактаган ар кандай мемдерди чыгара баштады. Албетте Польшанын калкына бул жаккан жок, бирок Польша НАТО мүчөсү өзүнүн берген милдеттемелерин аткарат окшойт да, баары бир тишин тиштеп алып да. Ушундай нерсе болуп жатат. Анан бүгүнкү күнгө серепчилер эмне дейт? Польша НАТО жалпысынан эч кандай жооп бербөөгө чечим кылды да. Украинага эле жардамды күчөтө баштады. Ушун менен эле бүттү да. Демек, бул деген кайра эле Орусияга жана глобалдык түштүк өлкөлөрүнө Европа алсыздыгын дагы эле көрсөткөндөй болду. Демек, эмки кадам болот. Унчукпай койдуң бир жолу, эмки сокку накта катуу болот да. Жана ошол азыр Орусиянын дагы ушундай дрон атакалары Финляндияга карата каралып жатат да. Жакында ошол Финляндиядан ушундай дрон куралсыз, рычаткасыз, бирок ушундай алыска учуучу дрондордун үйүрү учуп келет деп күтүүдө Финляндия. Ошондой Орусиянын бүгүн мамлекети ошо баягы корого кирген гопник деп атат да. Бирди сокуп, экинчисин согуп, бирөөнү сабап ушундай эмне кылып аласыңар дегендей. Силер алсызсыңар, баарыңар эч кандай күчүңөр жок дегендей ушундай болуп атат да. Абал ушундай. Силер эмне деп ойлоп атасыздар? Комментарийлерден жазсаңар, Украинаны колдойт окшойсуң десең, Украинага биринчи кол салды Орусия. Стрелков Гиркин алгач болуп, реконструкторлор ошо Донбаск, Лугансктан баштаган ишин. Ошон үчүн Гиркин Орусиянын жараны да. Ошон үчүн муну билгенден кийин албетте кимди колдойсуң? Агрессорду колдойсуңбу же агрессияга дуушар болгон өлкөнү колдойсуңбу? Биз деле ошондой абалда болгонбуз 22-жылы. Ошон үчүн ошону унутпагыла. Негизи бул жерден мен адилеттүүлүк үчүнмүн жана албетте эң биринчи мен үчүн кызыкчылык бул кыргыз мамлекетинин гүлдөшү. Эмки видеолордон көрүшкөнчө пикирлериңерди комментарийге жазгыла. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.